Өлкө аймагындагы кылмыш кырсык окуяларын жана жол кыймылдарындагы ар кандай кырдаалдарды чагылдырган телевизор программасы назарыңыздарда. Студияда мен Темирлан Сейитбек уулу. Саламатсыздарбы? Биздин бул жолку чыгарылышыбызда Талас облусуна караштуу Бакай Ата районундагы жетим балдар үйүндөгү окуя тагыраагы андагы жатак мектебинин директору балдарга кол көтөрүп, аларды уртукмокко алгандыгы боюнча жана өлкө аймагындагы катталган кылмыш кырсык окуялары ошондой эле жол кыймылдарындагы рейдтик иш-чаралар боюнча тааныштырабыз. Бул видеодан улгайып калган адам бир нече өспүрүм курактагы балдарды маңдайына коюп алып, уртукмокко алып жаткандыгын көрүүгө болот. Окуя Талас облусуна караштуу Бакай Ата районундагы жетим балдар үйүндө болуп, ал жайдын директору өспүрүмдөргө карата күч колдонуп, аларды уртукмокко алып жатат деген билдирүү биздин редакцияга түшкөн. Бул тууралуу кийинки сюжетте. Бул жаран Таластын Бакай Ата районунун тургуну Адылбек Көчөркулов. Окуяга дал ушул жаран күбө болгон. Анын айтымында жетим балдар үйүнүн директору балдарды уртукмокко алып эле эмес, аларга келген жардамды да сол чөнтөгүндө столоп жатат имиш. Анан бул уртукмок боюнча 1 майда саат 11-ченесинде болуптур. Ошондо эки завучтун тарбия завуч, анан учебный завучтун көзүнчө киргизип алып, бул Шаршембек эки балага кол көтөргөндө биринчисинде шапка менен чабып, экинчи жолу, анан кийин кол менен чабып, чоң колу менен. Жетим интернат болсо, тоголук жетимдер интернаты болсо, анан балдар өзү ата-энеден жок алса неме болуп турса, кайра ошо балдарга жакшы неме көргөзгөндүн ордуна бул балдарга уртукмок көргөзүп, неме ден соолугуна зыян келтирди да. Күбөнүн айтымында ал тийиштүү тараптарга бул факт боюнча арыз жазылган, бирок буга дере эч кандай жооп болбогонун айтат. Министрликке майдын 20-сында кайрылгам, министрге. Кайрылып несинен бүгүнкү күнгө чейин жооп берген эмес. Мына азыр силердин алдыңарда жаңы эле министрге кирип чыктым. Министр мындай алганда баягы чалабычы уккан экен, бирок бүгүнкү күндө ошонун орун базарлары, жан жокөлү жанындагы замдары жашырып жабып койгон экен да бул иштичи. Укук тартиби боюнча областтык прокуратурага кайрылгам. Областтык прокуратура, райондук прокуратурага жибериптир Бакай Ата. Биз жетим балдар үйүнүн директоруна байланышууга аракет кылдык, бирок мүмкүндүк болгон жок. Андыктан биздин кийинки чыгарылыштарыбызда бул факты боюнча кененирээк иликтеп, кайсыл тараптыкы туура, кайсыл тараптыкы негиздүү жана деги эле бул окуяга жооптуу ким болот деген суроолорго сиздерге жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Жалал Абад шаардык ички иштер бөлүмүнө жергиликтүү 3 тургун арызы менен кайрылышкан. Алар 28 майдан 7 июнга чейинки аралыкта ишкана, тиш дарылоочу жай, мал сарайлардан алардын акча каражаттарын, фотоаппарат, үй тиричилик жана курулуш техникаларын белгисиз адамдар уурдап кеткендиги тууралуу билдиришкен. Жабырлануучулар жалпысынан 80 000 сомдон ашуун зыянга учурашкан. Бул фактынын негизинде ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, жогорудагы окуяга шектүү катары Ош облусунун Өзгөн районунун 1982-жылы туулган тургуну кармалды. Анын баш коргоо чарасы 2 айлык камакка алынып, бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүрүп жатат. Бишкек шаарында баймай жол кырсыктарынын алдын алуу максатында рейдтик иш-чаралар уюштурулуп жатат. Мисалы, өткөн жуманын ичинде эле 426 автоунаа ар кандай бузуулардын негизинде убактылуу кармоочу жайына токтотулса, жалпысынан 5137 жол эрежесин бузган протокол түзүлдү. Мындай рейдтик иш-чараларга дагы биздин чыгармачыл топ барып, жеринен катышып, окуяларга күбө болушууда. Мас абалында автоунаа башкаруу 66 айдоочу, автоунаанын алдыңкы жана каптал терезелерин караңгылатып айдоо 14, айдоочулук күбөлүгү жок автоунаа башкаруу 72, автоэм баштыгы 2, коопсуз шаар долбоору боюнча төлөнбөгөн айып пулдары бар автоунаалар 27ге жеткен. Башка жол эрежелерин бузуулар 4956. Ал эми бул автоунаа терезелерине кара жалтырактар чаптап алгандыгы үчүн токтотулду. Бирок айдоочу унаадагы айнекке кара жалтырактар чаптоо үчүн уруксат кагазы бар экендигин билдирди. 2015 марта чейин жүрсөтүн. Калибровкасы качан болду? 20 мартта калибровка болду. 2022 жылга чейин. Азыр свет өткөзүп атат деген. Тоскоолдук, светти тоскон эч нерсе жок. 10%. Анткени сиздики светопропускаемость 70% болуш керек. Минимальный, а сиздики 61 болот. Бар да, бул жанагы автолабораториядан именно что 72%. 65.
Жок, 57 жаңы эле 62 көрсөтүп аткан. Эмнеге азыр 55 көрсөтөт? Просто монун калибровкасы бир куласа эле, короче, калибровкасы сбиваться этилип калат да. Арткы терезесин көр. Ал жак где-то бир 20-10 эле болсо. Айдоочу терезенин жарык өткөрүүсүн өлчөөчү аппаратты туура эмес деп ишеним көрсөткөн жок. А почему ты ставишь именно аппарат не снаружи, а снутри светит? Мындай эле кылып көрөбүз, байкал. Без разницы. Мен койгондо тескерисинен окуп бизге деген сырттан эмес, ичтен көрүнүш керек болуп атат. 100%. Мына карабайсың 3% салат болсун. Это как вот это? Как посмотрим? Милиция кызматкерлери өздөрүнүн унаасын текшерип, анын андырышты. Жыйынтыгында айдоочу мыйзамдуу талаптарга баш ийип, айып кагазын жаздырып кетти. Түнкү саат 1:30 чамасы милиция кызматкерлери менен биргеликте рейдтик иш-чара уюштурулуп жаткан учурда бул Жигули үлгүсүндөгү автоунаа токтотулду. Себеби анын терезелериндеги кара жылтырактар жана анын мамлекеттик номери жалган экендиги тийиштүү гаджеттен чыкты. Мындан сырткары айдоочулук бөлүгү жок жана өздүк документтерин суроо учурунда инспекторлорго баш ийбей, унаадан алыстап кимдир бирөөгө телефон чалууну баштады. Өзүстүк эле экен. Жок эми. Суранып атам го, мен эчтеке деп элем го, документин тарттырып атам болду. Көчүрөт берем мындай бөлгө. Биздин жумушубуз тартып атпайт экен. Айдоочу май коюучу жерге чыкканын жана инспекторлордон аны жөн эле кое берүүсүн суранды. Кызматкерлер автоунаанын документтери жок экендигин айтып, протокол жазууну сунуштап, аты жөнүн сураганда ал атын атоодон баш тартты. Ben özüm ayımdan sevimim mergeçim, çok arkadaşım sevimim. Korkmadım etme. Ya uşu жаққачан жүргөн брат. Илам дальше. Атмыштын мı dedi? Olmam bet. Эламан, менде данные бар. Койчам брат, жакшы эле отношение кылып атса, жок, ушундай портрет бересиң. Документтер көрсөтүүбүз кетти. Жогоруда айдоочу телефондон кимдир бирөөгө чалып чакыргандыгын айтканбыз. Чалган киши дагы келип, инспекторлор менен айдоочунун сүйлөшүүсүнө кийлигишип, ишке тоскоол болууну баштады. Бирок анысынан майнап чыккан жок. Айдоочунун спирт ичимдигин ичкендигин текшерүү үчүн наркология борборуна алып барып, аны тийиштүү экспертизадан өткөргөндө, ал чындап эле спирт ичимдигин ичип алып, руль башкарып бара жаткандыгы аныкталды. Мында брат. Он чечпейлүү могу, кереги жок да мага. Аны мен чече албайм. Жетти журналистке мен ишене албайм. Кетем. Үйреніңіз, а? Қанша перевердің? Часы. Там контролька розовая, это его положительная. Наркология борборунан чыккан соң айдоочу автоунаасы менен кошо Ленин райондук ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп берилди. Себеби мыйзам боюнча унаага жалган номер тагып жүргөндөр райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин колуна өткөрүлүп берилет жана алар сотко чейинки өндүрүш иштерин башташат. Алайда 57 жаштагы жаран каза болду. Окуя 1-июнь күнү саат 15:00 чамасында Ош Эркештам жолунун 177-чакырымында, тактап айтканда Алай районунун Талдык ашуусунда Өзгөн районунун 1963-жылы туулган тургуну Mercedes-Benz үлгүсүндөгү автоунаасын айдап бара жатып, рульга ээ боло албай жолдун четиндеги бетон тосмону сүзүп, жол кырсыгына учураган. Анын кесепетинен жүргүнчү катары бара жаткан анын 1964-жылы туулган жубайы ооруканага жетпей жан берди. Мындан сырткары 2020-жылы туулган небереси бейтапканада. Сиздер жума ичинде атталган жол кыймылдарындагы ар кандай окуялар жана кылмыш фактылары менен тааныштыңыздар. Эгерде мыйзамсыз иш аракеттерге күбө боло турган болсоңуз, биздин номерлерге 24 саат бою чалып билдирсеңиздер болот. Аман туруңуздар.